Акылмандын алтын насааты. Ак сакалы жайкалган акылманга жолугууну жараткан мага да буйруган экен. Анын жанына тизе бүгүп: "Азирет, мага насаат айтыңызчы. Бул жашоодо да, акыретте да пайдасы тийсин" деп суранып калдым. Ал сакалын сылап, көз кыйыгы менен карап койду да мындай деди: "Уулум, эгер намазга турсаң, жүрөгүңдү сакта. Эгер эл арасында олтурсаң, тилиңди сакта. Эгер бирөөнүн үйүнө кирсең, көзүңдү сакта. Эгер тамактансаң, ашказаныңды сакта. Эки нерсени эч качан эскербе: адамдардын сага кылган жамандыгын жана сенин адамдарга кылган жакшылыгыңды. Эки нерсени эч качан унутпа: Аллахты жана акыретти." Андан бери арадан канча жыл өттү. Акылмандын ушул алтын насаатын аткарууга аракет кылып келем, бирок аны жеткиликтүү аткара албай жатканымды сезип жүрөм.